Мейримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум сүйүктүү биздин көрөрман, угармандар. Эфирде сиздер дүйнөнүн асылы таква аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен напсинин тузактары деген теманын алкагында маек кылабыз. Бүгүн бизде конокто сүйүктүү устазабыз Саида Абдураимова. Ассаламу алейкум устаза, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалям, рахматуллахи баракатуху. Чакырганыңарга рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Эң эле алгач алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Эң эле алгач сиздин ден соолугуңузду сурап өтөлү. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Сак саламатта жүрөсүзбү устаза? Альхамдулиллах, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Эмесе бүгүн биз сиз менен ушул напсинин тузактары деген теманы тандап алдык. Ушул темада атайын маек кылалы. Бул боюнча дагы алдыда мурда эфирлер болгон болчу. Алдыда дагы бир жакшы бир сонун маалыматтарды алалы деп, буюрса эфирибизде сиз менен жандуу маек кылып жатабыз. Эмесе устаза, ушул напси деген эмне устаза? Алгач ушул боюнча дагы бир токтолуп кетпесек болбойт. Напсиге инсан кантип күрөш жасай алат? Ушул боюнча токтолуп кетсеңиз. Напси деген бул ошол араб тилинде Курандагы нафс сөзүнөн келет. Кээ бир араб тилинде бул өзүң деп которулат да. Жаа би нафсихи дегенде өзү келди деп. Бирок адамдагы нафсты карасак бул ар кандай ойлор айтылат, бирок ошолордун ичинде нафс бул сен өзүң деген дагы туура эмес. Нафс бул адам бир канча бөлүктөрдөн, нерселерден турган татаал макулук экен да. Аллах субханаху ва таала адамга дене бериптир. Адамга акыл бериптир. Адам жүрөктөн турат экен. Негизги мүчөлөрү. Жана Аллах таала адамга таптаза рухту үйлөптүр. Анан адамга нафс бериптир да. Аллах таала адамды ушундай татаал кылып жаратыптыр. Ошолордун ичинде нафс ким десе, нафс бул сендеги бир бөлүк экен да. Бирок кандай бөлүк десе, жакшы жана жаман сыпаттар чогулган жер бул нафс экен. Мен өзүм анда киммин десе, сен ушулардын баары кошулганда сенди түзөт экенсиң да, өзүңдү түзөт экенсиң. Аллах таала берген Алланы тааныган рухтан турабыз. Жана ушундай бир жакшы жана жаман көрө албастыгы бар, мээримдүүлүгү бар, ачуусу бар, текебердиги бар, бир канча сыпаттарды камтыган нафстан турат экенбиз да. Муну каяктан билебиз? Аллах субханаху ва таала Шамс сүрөсүндө күнгө, айга, түнгө, күндүзгө ант ичип келип туруп, ва нафси ва ма сауаха, жана түздөп, ылайык кылып тегиздеп адамга нафс салдык. Фа алхамаха фуджураха ва тaqwaha, жана ал нафска фуджур, фажр, жарылуу деген сөз да, мындай жарылып кете турган сезимдерди бердик дейт. Ачууланып кетет, деп сыноо келгенде кыйкырып кетет, секирип кеткен, бирөө менен урушуп кеткен, фуджур ушундай адамды жарып жибере турган сезимдерди салдык. Ва тaqwaha, жана ошондой эле таквалык сезимдерди салдык деп айтып атат. Демек нафс ошол сезимдердин чогулган жери. Биздин эмоциялардын чогулган жери, ошолор бардыгы нафс. Нафс жөнүндө Куранда Аллах таала дагы аятта айтат: Я айюханнасу, о инсандар, иттaqu раббакумуллази халакакум мин нафси вахида. Силерди бир нафстан жараткан Аллахтан коркула дейт да. Демек, ошол эле нафс ар бир адам баласында бар. Бир эле нафстан, нафс ар бир адам баласында бар. Менде бар сыпат, сенде да бар. Эч ким жок, мен көрө албастык кыла албайм, такыр деп айта албайт да. Жок, менде текебердик, такыр жок деп айта албайбыз. Баарыбыз бир нафстан жаралганбыз.
жана андан көптөгөн эркек аялдарды таркаттык дейт да, бир нафстан жаратып. Ошондо баарыбызда бар, бир нафстан жаралдыкпы? Адамдык сыпаттар баарыбызда бар. Болгону бирөөдө жумшактык пейил көбүрөөк, бирөөдө ырайымдуулук көбүрөөк, бирөөдө ачуусу тезирээк. Ошондой бирөөнө көрүп, бирөөдө азыраак, алда анын сыноосу, жаман пейили көбүрөөк болсо аны менен күрөшүп, аны жеңип, ага аракет кылыш керек. Жакшы пейлинин көп болуусу бул Аллах Тааланын шүгүр айтуу керек да. Ал нерселерди биз өзүбүз жараткан жокпуз. Нафс жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде эмне деген десе, хадисте дагы келет. Табук согушунан кайтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мына бүгүн кичинекей жихад күрөшүүдөн кайттык, күрөштөн кайттык. Чоң жихад башталды." Ал нафстын жихаты, нафс менен күрөшүү деген да. Демек, бул нафс күрөшүш керек болгон. Укмуш, татаал бир биздеги бир бөлүк экен да. Бир эч жакка алып сала албайбыз. Мисалы, ичегиңдеги пайдалуу микробтор бар да. Аларды сен алып сала албайсың. Алардын пайдасы тиет. Алар микроб деп турса дагы ичегиде анын саңа пайдасы бар. Аны жөнгө салсаң ичегиңде сиңирүү, бирок ал сен эмессиң да. Ошол сыяктуу эле нафс татаал нерсе. Нафс бизди ошол каалаганын кылам деген, мен Кураныңа моюн сунбайм, Кудайга моюн сунбайм деген бир өзүнүн бир көптөгөн чексиз каалоолору бар. Татаал бир бөлүгүбүз экен да биздин. Суфьян ас-Саури деген алым дагы айткан экен: нафсымдан күчтүүрөөк душман көрбөдүм. Нафс менен күрөшүү аябай кыйын болду. Кээде мен жеңем, кээде барбир мени жеңип коет деп алымдар айткан экен да. Бул дегени сен сырттан душман издебе да. Сени кыйрата турган, сени тозокко сүйрөй турган, сени адаштыра турган 5 мүнөттө ичиңе коркууну, тынчсызданууну салып кое турган биз олуттуу караш керекпиз да. Нафс десе, нафс менен күрөшүү десе, деп коюп эле анан кете беребиз да. Жок, бул биз күрөшө турган нерсе. Эмне үчүн Аллах субханаху ва тааля Куранда нафсты сүрөттөгөн да. Хуликал инсану мин ажал. Адам шашма сүрөттө жаратылды. Нафсыбызда ушундай сыпаттар бар да, шашма. Адам баласы шашып кетебиз. Азыр бул дүйнөдө шашып атабыз да. Көзүбүзгө көрүнгөн алтынга кызыгып, үй бүлөбүздү талкалап атабыз аялдар. 5 мүнөттүк гүлгө жетпей калдым деп, сен мага гүл алып келбедиң. Сен мага мондай подарка бербедиң, белек бербедиң деп ошого көзүбүзгө көрүнүп турган нерсеге шашып, акыретибизди унутуп, токточу, мен эмне сурап атам? Ушуну өзүм чын эле сага ошо гүл керекпи? Базага саласың турат. Чындап ошону мен каалап атамбы? Мен акыретим ошол нерсе керекпи? Дебестен шашмасың арай. Ошол нафсың шашма, аны менен күрөшүп, аны тарбияла деп жетет Аллах Таала. Аллах Таала нафс жөнүндө Куранда иннал инсана хулика халуа. Адам баласы сабырсыз жаратылган. Сабырыбыз жок. Бир жол дуа кылабыз дагы неге бербей атат. Бир күн баамдатка туруп алып не байып айтам. Сабырсыз жаратылган. Мындай кичине сабыр болгондо кое турчу, бул дүйнөдө ошол гүлдү, белекти албасам, акыретте жетем го дей албай жатабыз да. Иза массаху шарру жазуа. Бир жамандык жетип келсе, деп кыйкырып, тынчсызданып, калтырап, титиреп, өзүбүздү жоготуп, баарына кыйкырып, балдарын уруп, аялдар ушундайга барып жатат дейт. Бул нафс дейт.
Ва иза массахул хайру мануа, жакшылык берсем, баары жакшы болуп сонун жашоодо жашаганда мен кылдым, мен таптым, меники деп аябай сараң болуп алат деп, эми бул нафс жөнүндө аябай көп айтылган. Бул кыскача нафс жөнүндө Куранда аятта Аллах Таалам айтыптыр. Жана бул жихад согушка чыгып күрөшүүнүн дагы биринчи кезекте турган. Бая согушка кылыч менен күрөшүп өлсөң, бейишке киресиң го? Түзмө-түз. Шейит болосуң го? Өзүңдүн нафсың менен күнүгө таштап койбостон күрөшүп, контролдоп, эсеп китеп кылган киши сөзсүз бейишке кирет экен да. Иншаллах. Аллах разы болсун. Нафс. Устаза, эми ушул нафс боюнча сонун айттыңыз да, эми нафска каршы күрөш боюнча токтолсоңуз жакшы болот эле. Эми күрөшүүнү эмнеден башташыбыз керек? Чындыгында эле азыркы учурда аялдардын өзгөчө абалы мына ушул нафси менен күрөшө албай атабыз. Аябай эле күрөшө албай атабыз. Аллах адамга акыл берди да. Адамга акыл берди, аны менен Аллахты тануубуз үчүн. Акылыбызды иштетип, мен бир баламды чоңойткондо кыйналып атам. Аллах ушунча пендени жаратып, ушунча пенденин көзүн кулагын кылып, рызкысын оңой берип атканда, демек Кудай бар да. Мен баламды өзүм каш көз кылып жаратпадым. Кудай бар да деп акылыбызды иштетип, Кудайды табыш үчүн эми берди да, акыл берди. Эми Кудай бар деп ишенгенден кийин Аллах Таалам негизи эле бардык нерсени бизге өзүн таанытуу үчүн бериптир да. Ушул нафс дагы айтып атпайбызбы, бул жаман болсо бизге эмнеге жаратылды? Эмнеге бизге жаратпай эле койбойбу десе, нафсы жок эмелер, периштелер бар болчу да. Аларда андай сыпаттар жок эле. Аллага баш ийет эле. Бизге муну берди, биз муну менен күрөшүп, жеңип, аябай жогорку даражага көтөрүлүшүбүз үчүн, өсүшүбүз үчүн, экинчиден акыл бергенден кийин акыл бардык нерсени, жүрөктү, нафсты, денени Аллахка тааныгандан кийин сажда кылууга, Аллага моюн сунууга үгүттөгүсү келет экен да. Үгүттөшү керек экен. Анан негизи эле бизге берилген бардык нерсе биз жыргап жашаш үчүн эмес. Бул дүйнөгө биздин каалоолор аткарылыш үчүн эмес. Эч бир жерде бул дүйнөгө каалооңду аткаруу үчүн, эки этаж үй салып алышың үчүн, алтындарды тагышың үчүн келдиң деген жер жок. Бул дүйнөгө «Вама халактул джинна вал инса илля лиябудун» жин менен инсандарды кулчулук кылуудан башка нерсеге жаратпадым дедиби? Нафсыбыз дагы демек бул кулчулук кылуу үчүн жаралыптыр. Анда кантип бул мондай каалоолор бар нафс менен кулчулук кылабыз десе, Аллахты чектелген акыл менен тааный албайбыз да. Акылыбыз чектелүү. Көп жолу айтам, 5 килограммдык таразага 5 тонна жүктү жүктөй албайсың. Өлчөй албайсың. Ал сынып калат. Чектелген акылың менен чексиз Аллахты сен тааный албайсың да. Барын камтып, Алла үйрөткөнчөлүк тааный аласың. Жана сенин нафсың көп нерсени каалайт. Бул көп мындай оюңда отуруп алып бален барын каалайсың го. Мунун болсо, тегинин болсо, эчтеке кылбай эле бейишке кирип кетсем, Америкага барып калсам, окуу жайга өтүп кетсем деп. Бул чексиз нерсени каалай алат да. Акылың бул нафска чексиз каалоосун бере албайт. Бул нафс эмне үчүн? Алланы тааныш үчүн. Бул кенен ойлоно алган, кенен нерселерге ой учкан нафс Аллах Тааланы тааныш үчүн жаратылган. Ошондуктан бул нафсты тарбиялагандай, нафс саңа келгенде жапайы жылкыдай болот экен да башында. Же кичинекей баладай.
бала чупа-чупс жейм, бересиң. Азыр акылы ошого жетет да кичинекей баланын. Газировка ичем, кола ичем дейт. Аны сен берсең, тиши капкара болуп, тиши чыкпай, же башка нерсе болуп, ооруп калып атат балдар. Бирок ал ошону каалайм дейт. Ошол балага макул деп түшүндүрбөсөң, зыян экенин, бул коркунучтуу экенин айтып, жо бир жумада бир чупа-чупсик жеп тур. Коланы кээде эле майрамда ичип тур деп акырын зыян экенин сен түшүндүрбөсөң, ал бала каалаган ал үйрөнүп калгандан кийин андан зыяндуураак нерсени каалайм дейт экен да чоң ойгондо. Азыр чупа-чупсиге акылы жетип атса, эртең ошол жок телефонду 24 саат каалайм өтөт. Ошондо биз нафсыбызды сөзсүз тарбиялаш керек. Тарбиялабасаң ушул жаш баладай бүгүн муну эртең телефонду, бүрсү күн наркотикти каалайм дедимби, каалайм деп жардан кулагандай, өзүн өлүмгө алып баргандай, бул нафстын дагы каалоосу тонуна да. Муну сен түшүндүрүп, зыян экенин айтып, бул нафска көптөгөн илимдерди окутуп, сен бул дүйнөгө каалооң аткарууга келген жокпуз. Биз Кудайга сыйынуу үчүн келдик. Кел, ушунуң менен биз Кудайга жакындайлы деп көп нерсени үйрөтпөсөк кыйын. А рух эмне? Бул рух Аллахты тааныган биздин бөлүгүбүз. Биз нафсты көбүрөөк тыйып, рухка көбүрөөк азык берсек, Куран окутуп, зикир тартып, бул Аллах Таалага жакыныраак болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга дагы келип туруп, аябай үйлөнгүм келет, түшүркөп калып атам, бирок үйлөнгөнгө шартым жок дегенде орозо карма деген да. Караңыз, баягы шахваты калып атат, бирок нафстын азыгы болгон тамактан, эмеден тыйганда нафсы алсырайт экен дагы, адам бир каалоолорун мындай тыйып баштайт экен да. Биринчи күрөш ушул. Экинчиден, нафс менен келишим түзүш керек. Жумушка бирөөнү алганда сөзсүз келишим түзөсүң да, сенин милдетиң моу, ушуларды кылсаң мынча айлык, мондай сыйлыктарды аласың деп. Нафс менен дагы кел деп отуруп, баягы ичиңде кичинекей бала дейт го, бирок ал туура эмес. Анда мындай оюбуз башкага кетип, ал бала экен, анан апасына тарыныптыр, анан аны сыла, аны кучакта. Бул такыр башка нерсе, бул туура эмес исламда. Ичиңде кичинекей кызды кучакта, ал жалгыз калды деген болбойт ал. Жок, бирок биздин ичибизде нафсыбыз бар экенин, анын каалоосу 2 миллион экенин, анан ал эч нерсенен токтобойт, оңою менен баш ийбейт, айтканын кылдыргысы келип, бизди башкаргысы келгенин жакшы түшүнүп, ошол нафс менен заматта токтото албайбыз. Чаап бараткан атты заматта токтотсоң учуп кетесиң, кулап кеткендей. Нафсты дагы көнүп калган адатынан, болду мен эртеңден баштап барын кылбайм, эч кимге сүйлөбөйм, кошулбайм, тойго барбайм, туугандарым чакырса барбайм, даже жасанбайм, күйөөмө да жасанбайм, болду мен намаз окуймун деп баарынан кескенде адам жаман кулайсың да. Нафска акырын көнүп калдык да, 5 убакыт намазды араң окуп, эртең эле бүт нафилди окуймун деп сулап каласың да. Жок, сен бир эле ишракты кош, мисалы. Андан кийин сен бир жума ага көнүп, эрте турам деп бир күн эрте түнкү саат 1-де туруп алып анан ошону менен жүрбөй, жок, бир күн 10 мүнөт эртерээк жат. Акырын кел бүгүн 10 мүнөт эртерээк жаталы, эртең багымдатка 10 мүнөт эртерээк турганга деп нафс менен кадимкидей сүйлөшкөндө көп суроолорго жооп табылат экен да. Токточу деп отуруп, мисалы, азыр күйөөм келсе уруш кылам деп атат да бирөө. Мени сыйлаган жок. Кечээ апалардын алдында мага болушкан жок.
Мен аябай уят болдум, мен тарабым талашкан жок, азыр келсем мен урушам деп отурат да. Ошол учурда бул көп каалоолор бизден эмес, нафстан экен да. Биз мен каалап атам, мен кылып атам дей береткенбиз, бирок биз чындап карасаң каалабайсың ошону. Көп нерсени каалабайсың да. Мисалы, кайра алтын такканды мен мисалы каалабайм да. Мына чындап карасаң, ал эми эмне? Аны тактың, унутуп каласың, башка болосуң. Бирок таккың келип аткан ал кимден? Токточу. Аз көйөм акчасы жок. Мен каалап атам, аны тактым. Не болом? Ким үчүн? Эмне үчүн? Каяка барам, кимге көрсөтөм? А бирок сен тагынчактарың женственная болуп күйөөңө жагынуу үчүн да негизи элечи. Өзүңө приятный болуп, күйөөң алдында жылтырап жагынып туруу. Ан сен отурушка барат элем, цапочкам жок, көйнөгүм жок дегенде, ошол учурда отуруп нафс менен сүйлөш керек. Бул ким каалап атат? Шайтан каалап атат. Экинчиден, өзүбүздү аябай жаман сездирген дагы нафс да. Мисалы, Аллах Таала бизди укмуш кылып жараткан. Эми могу жерде бир аятта ва иза сауайтуху ва нафахту фихи мин рухи дейт Аллах Таала. Нафсты жаратып, өзүмдүн рухтан үйлөгөндө дейт. Факаулаху сажидин, периштелер сажда кылып жыгылды дейт да. Рухтан үйлөнгөндө бизде ушундай бир ыйык рух бар да. Анан биздин урматтуулугубуз ошол рух үйлөнүп, бизге периштелер сажда кылып, Аллах Таалам Куранда көп жерде валакад каррамна бани адам, адам баласын аябай урмат сыйлуу кылып жараттым дегенде, биз негизи бирөөнүн самооценкасына, бирөөнүн балоосуна муктаж эмес, укмуш пендебиз да, Гүзада. Укмуш пендебиз. Кудай Таалам негизи атакум мин кулли ма саалтумуху, силер сураган, силер муктаж болгон бардык нерсени берип койгом дейт да. Барын берген. Күн чыгып, ай батып, мындай эчтеке эртең күн чыкпай калат деп кыжалат болбойбуз. Жамгырлар майда болуп, жаап, тоолор какайып, бир укмуш бардык нерсебиз бар да. Анан бирок шайтан келет дагы, сен начарсың дейт. Сен жакшы болуш үчүн сенде могу азыркы чыккан алтының болуш керек эле. Сен жакшына болуш үчүн сенин балаң моундай окууга өтүш керек эле. Ошон үчүн сен жамансың. Ушуларды кылсаң, сен жакшы болосуң дейт. Ал сен эмес, чыныгы сенде бар жок бар да. Кудай берген урматсы, периштелердин саждасы бар. Бардык нерсе бар. Бирок бизде унуттурган, бизде өзүбүздү мен кеммин? Ушуну алсам, сен жамансың, сенде эки этаж үйүң жок деп эле айтат. Шайтан бизге нафсыбыз аркылуу тийишет да. Ошон үчүн нафсты өзүңө дос кылып алыш керек. Шайтанды укпаш үчүн. Кайсы жерде сенин нафсың ойноп атат, кайсы жерде өзүң, ошону анык билиш керек. Ошол. Аллах разы болсун, устаза. Анткени бүгүнкү күндө мына ушул нафси менен сүйлөшүү боюнча жакшы бир кеңеш бердиңиз да, ушул мага жакты. Анткени биз инсан балким сүйлөшкөндү билбейбиз да. Билбейбиз. Анан көпчүлүк учурда ошол сыртка чыкпастан ичтен эле таарыныч күчөп отуруп, анан нафсибизге кандай тузак болуп баш ийип бергенибизди, нафсибиз бизге тузак болуп калгандыгын деле балким билбей калат болушубуз керек дейм да, устаза. Анан Аллах разы болсун. Ушул боюнча дагы бир айтып өтсөңүз, мисалы үй бүлөлүк темада дагы токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Бул учурда деле нафсинин ролу өтө чоң болуш керек. Аябай чоң. Бардык баленин башы нафсиден. Ушул нафсиден башталат. Ошону тарбиялабагандыктан башталат да. Жанагы нафс менен келишим түзүш керек. Кел. Өзүң менен сүйлөш дейт го. Биз аялдар өзүбүз менен сүйлөшпөйбүз да. Мындай сразу эле заматта бирөө чечип берет деп бирөөгө барып арызданып баштайбыз.
психологу же бар, эжеси апасы барып алып арызданып баштайсың да үйдөгү проблемаларды. Бирок чындыгында өзүң менен отуруп токточу, мен эмне кылып атам, ал эмне кылып атат, анын айткан сөзү ал өзү айтып атабы жок, ал деле нафсы менен айтып атат, ал деле бир нерседен коркуп айтып атат, коркуп кыйкырып атат дегендей өзүң менен өзүң сүйлөшкөндө көп суроолорго биздин ичибизде жооп бар. Бирок сүйлөшпөй эле жаап туруп бирөөлөргө чуркаганда көйгөй көбөйүп, бирөө сырттан мен көйгөйүмдү чечип берет деген ката түшүнүк келип атат да. Нафс менен сүйлөшүш керек. Кээ эртең бамдаттан кийин уктабайсың. Анын ордуна мен сага сонун массаж жасатып берейин, сонун кофе ичейик дегендей бир кадимгидей сүйлөшүш керек экен да. Договор түзүп, сен бир жума могу ишти кыласың, нафс. Бир жума күйөөң келгенде сүйлөнбөйсүң. Кел. Бирок каалоолорду айтыш керек. Сүйлөбөйт дегенде бул такыр эле унчукпай коюу эмес. Болгону баягы адам намысына тийбейсиң, доо келтирбейсиң абирине дегендей нерселерди кылбайсың. Бир жума чыдап берсең, моуну алып берем дегендей нафс менен жаш баладай сүйлөшүп, тарбиялап, аны улгайтыш керек экен. Анан кечинде күнүгө нафсыңа отчет кылыш керек. Эч бир фирма алдыга өнбөйт, өспөйт ишкана. Отчет жок болсо, туурабы? Канча расход кетти, канча пайда түштү, канчасы айлыкка кетет, канчасы товарга кетет деп отчет болбосо, өнбөгөндөй, адамда дагы отчет болбосо кечинде, ал тарбиялай албайт нафсын, ал өсө албайт. Куранда айтып атпайбы? Кад афлаха ман заккаха. Нафсын ким закка тазалап турса, өстүрүп турса, ал ийгиликке жетет. Вакад хаба ман дассаха, дебелеп, кийир кылып таштап койсо, ал хаба аябай бактысыз эме болот экен. Настроениясы жок, депрессияга түшкөн, хаба өзүн чуңкурга түшүрүп таштаган адам болот экен да, Шам сүрөсүндө. А нафсты мындай сөз бар да, хадисте айтылат, тахаллаку би ахлакилlah. Алланын сыфаттары менен сыфатталганга аракет кыл. Биз толук Алланын сыфаттары менен сыфаттана албайбыз. Алла чексиз, ар бир сыфаты чексиз. А биз болгонумдай өзүбүздө чагылдыра алабыз да. Райымдуулук. Аллах райымдуу, демек мен да райымдуу болушум керек. Алла таза, мен да таза болушум керек. Аллах мени көрүп турат дегенге жетиш үчүн Алланын сыфаттарын билиш керек да. Анан сыфатталганга аракет кылыш керек. Ошондо биз кад афлаха ман заккаха, ким нафсын закка тазаласа дейт да. Жанагындай биз бир күнөө кылганда так жабыша берет деп этик беле, жүрөк кара дакка толо берет. Тобо келтирип, бул нафс текебер болот экен да, мен дейт экен, мен адашышым мүмкүн эмес. Ушунан мен илим аламбы? Мен мындан жогорумун, меники туура деген текебер нафс оңоло албайт. Бирок нафс текебер. Аны акырын жок, сен ката кетишиң мүмкүн. Күйөөң менен болгон спордо жок, меники туура деп көгөрөсүң да, бирок отуруп аялдар жамандагандачы, бүт эле күйөө жаман, аял аппак да. Болушу мүмкүн, жамандар көп. Бирок ошол эле учурда отуруп, ал нафс ошол учурда такыр өзүнүн катасын мойнуна алгысы келбейт да. Аллах Таала Куранда айткан: «Инналлаха ла югаййиру ма би кавмин хатта югаййиру ма би анфусихим». Кудай бир коомдун абалын өзгөртпөйт, алар өзүнүн нафсын өзгөртпөсө. Демек сенин материалдык, руханий абалың, мамилең, үйүң, жайың, эчтекең өзгөрбөйт, сен өзүңдү өзгөртпөсөң. Ал күйөөңдү миң жамандаба, сен дагы ал өзгөрүш керек, бирок өзүңдү биринчи өзгөртпөсөң, ал өзгөрүүгө келбейт да. Ошону жакшы түшүнүп,
нафска отчет кылыш керек кечинде. Бүгүн 24 саат берилди. Ар бир күнүбүз бир сандык. Ал сандыкка бүгүн не сала алдың да? Мына бүгүн саат 12-1 болуп атат, эмне салдык экөөбүз? Акыретке кете турган бирөөгө бир жакшы сүйлөдүкпү? Жетимдин башын барып сыладыкпы? Кошуналарга ооруп жатканына кирип чыктыкпы? Жок дегенде күйөөңө бир жакшы чай берип узаттыкпы? Акыретке бизге Аллахым сен үчүн деп амал болуп бара турган бир нерсе кылдыкпы? Адам ошентпесе бул батыштын психологиясы бизди аябай эмеге түртүп салды да. Аз кезекте сүйлөшөлү бул тууралуу. Анан нафстан отчет алыш керек. Бүгүн кеч ушуларды кылам деп турганбыз да, бирок кыла албадык. Эмнеге? Эмне азгырды? Бирөө мен ушактап отурган азгырды. Инстаграмда 2 саат отурган сен убактыңды алды. Сен намазды жөн эле окуп койду элең, намазга келгенде убакыт жок дедиң. Сени андан интернет азгырды. Ошолорду карап туруп, анан кылбай койгондо жазалаш керек нафсты. Кантип? Мисалы Абу Тальха радиаллаху анху багында отурса куш сайрап, намазда ою ошол кушка кеткендиктен ошол багын Алла ыраазычылыгы үчүн садака кылып салган. Эми биз андай нерсеге бара албайбыз, андай курмандыкка биз азыркы күндө бара албайбыз. Бирок жок дегенде эртең 1 саат Инстаграмды кармабайсың, WhatsApp'ты кармабайсың, телефонду кармабайсың, сен 20 мүнөт мо истихбарды жаттайсың. Дегендей бир өзүбүздү ушинтип дисциплинага салбасак, нафс бул каалаганын кылат. Пайгамбарыбыз анан нафсты тарбиялаш үчүн дуа кылыш керекпиз, аялдар көбүрөөк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кылган дуаны. Эмне деп кылган? О Аллахым, мени алсыздыктан, мени карылыктан, коркуудан, сараңдыктан, кабыр азабынан өзүң сактай көргүн. Менин нафсыма такыбалык бер. Тазалык бер. Сен эң жакшы кылып тазалап берүүчүсүң. Сен менин нафсымдын ээсисиң. Мага коркпогон, сенден корккон жүрөк бер, коркпогон жүрөктөн мени сакта. Тойбогон нафстан мени сакта. Пайдасыз илимден мени сакта. Кабыл алынбаган ибадаттан мени сакта деп дуа кылышыбыз керек экен да. Себеби биз өзүм дейбиз, бирок нафсыбыз Кудайдын жараткан макулугу бар бир. Күчүң бүгүн эле туруп монтип дисциплинага салып оңду алам дей албайбыз. Албетте салабыз, күрөшөбүз, бирок Кудай Тааланан сөзсүз дуа кылып сураш керек. Нафсты тизгиндөөнүн эң жакшы жолу намаз. 5 убакыт намазга бекем болуп, сурабасак, бул нафс тойбойт. Аллах тойдурбаса тойбойт. Кудайды таанып тойбосо бул башка нерсе менен тойбойт да. Бүгүн бир үй алдың, эртең эле шайтан келип нафсың аркылуу үйүң эскирип калды. Моданан калды, моң эскирди, эми ушул үйдө отура берсең, балаңа үй каяктан? Бол эми азыр күйөөң келсе айта кой. Балама үй баштабайсың, иштебейсиң, таппайсың деп жаңжал кыла кой деп шайтан келет да. Ошондуктан дуа бул акыркы демибизге чейин күрөшө турган күрөш да. Акыркы демде жеңип коюшу мүмкүн. Аллах разы болсун устаза. Өтө терең ойлонуп, терең калчай турган сөздөр айтылды да бул жердечи. Анткени нафси менен күрөшүү бул канчалык татаал, бирок ошол эле учурда биз үчүн эң керектүү болгон маселе. Анан устаза бул дүйнө негизи сыноо майданы да. Жашоодо ар бир инсан ар кандай сыноолорго дуушар болуп келет. Бирөө бала менен сыналат, бирөө күйөөсү менен, бирөөсү дагы бир ар кандай байлык менен, дүйнө менен дегендей. Бирок ошол сыноодон бирибиз өтсөк, бирибиз сынат экенбиз да. Ошол сынгандын себеби эмнеде? Анан азыркы учурда ошол сыноодон чыгып кетүүнүн бирден бир жолунда психологияга көбүнчө кайрылуулар көп азыркы учурда устаза. Анан жеке инсан психологиялык жактан жабыркап калуусу бат эле болуп атат да. Ушундай учурлардачы, мисалы, балким буга такыбачылыктын канчалык деңгээлде ролу устаза? Илгери деген мисалы
макул сахаба энелерибиз, аталарыбыз мисалы сыноону көтүшкөн экен го, мисалы кээ бир учурда ошо сыноо келбей калгандан. Бирок бүгүнкү күндө биз сыноону көтөрө албай калдык да. Качып калдык. Кантип кутулсам деп. Анан ошол сыноону биз мындай жеңип өтүш кыйын болуп калды да. Напсибизге балким баш ийип берип атабызбы, же ал сыноону бат эле чечилип кетишин каалап атабызбы. Мисалы Айып алейхиссалам 23 жыл сыналган. Бирок азыркы сыноодо ушундай бир абалдар болуп атат. Адам психологиялык жактан жабыркоо бат эле болуп атат. Ошол адам эмеден да, өзүн тааныбагандыктан. Адам эмнеден кыйналып атабыз? Өзүбүздү, динибизди, Кудайыбызды тааныбагандыктан. Батыштын психологиясына, башкаларга чуркап чечим издеп аткандыгыбыз ошонун. Бирок алардын ката жери, кыздар, ката жери мындай да, алар ар бир адамдын өзүнүн орду бар дейт да. Мисалы, сен адамсыңбы, юристке ишиң түшсө, мындай юридикалык көйгөй болсо, юрист гана чечет, ошого бар дейт. Ал туура эми? Жана сенин ички дүйнөңдө көйгөй болуп атса, сен психологко бар деп атат. Батышта ар бир адамдын өзүнүн бир психологу бар да. Бул дегени, биздин ислам жалпы карайт. Жалпы карайт, мейли дүйнө иштеринде, бирок адам өзүн таанууда ар бир адам өзү жөнүндө маалыматка ээ болуусу зарыл. Себеби ал адам кандай күчтүү психолог болбосун, сенин ичиңди көрө албайт. Аллах Таала Куранда айтат: "Балил инсану аля нафсихи басира." Инсан өз нафсын өзү жакшы көрөт, өзү жакшы билет дейт да. Сага эч ким ички дүйнөңө толук диагноз коюп бере албайт. Мына ушул себептен, сени ошол жерде травма кылганы себебинен сен ушинтип калгансың деп диагноз, симптомдорун айта алышы мүмкүн, бирок диагнозду адам өзүнө өзү коет экен да. Эч ким кое албайт, себеби сенин ички дүйнөңдү эч ким көрө албайт. Ушунун аркасынан ушинтип калгансың деп айткан бул туура эмес да бүгүнкү күндө. Экинчиден, адам өзү тууралуу билиши шарт экен да. Жок дегенде ким, каяктан келдим, нелерден турат, кандай органдары, кандай мүчөлөрү бар, бул рух эмне? Рух Аллах Таала тарабынан берилип, пайгамбарыбызга бул жөнүндө аз эле билесиңер. Башка нерсе биле албайсыңар деди да. Макул, биз нафсыбыз жөнүндө биле алабыз да. Аллах Таала ушундай сыфаттар бар деди. Баягы 2-3 хижрийда эле нафс менен иштеген Балхи, имам Кархи, имам Газали ушулар чыгып адамдын нафсын сакайтуу жолдорун, адамдын нафсын тарбиялоо жолдорун ойлоп чыккан бул исламда бар. Болгону ар бир инсан баягы мени сырттан бир психолог келип чечиш керек дебестен, ооба жардамга барса болот бирөөгө. Бирок өзү нафсынан кабар алыш керек да. Ал мүмкүн симптомдорун айтып, сен ушундай учурда ачууланып, ушундай кылып атасың дегенде, менде мындай сыпат бар турбайбы дегендей, бар бир мынуга токтолдум, эч бир көйгөй динсиз чечилбейт экен да. Кудайга кайрылбасаң эч нерсе чечилбейт. Себеби сени Кудай жараттыбы? Кудай салган параметрге адам ооруп калса, мына денеси же руханий жактан ооруп, мына сыноо келгенде ооруп калып атпайбы? Чыдабастан бирөөгө барып атышат. Ошондо сен адам салган параметрге эмес, Кудай түзүп койгон параметрге салганда сакаят экенсиң да өзүңдү. Кудай кантип жашасаң бактылуу болосуң, момо кыл дегендерин кылып, өзүңдү эле, мисалы бир күндө 5 убакыт намазга биринчи мейли парзына сал, сүннөт эмес. Намазга өзүңдү салып, ошол Кудай Таала манан не деген? Өзүң кыйналып турсаң, өзүңдүн көйгөйүңдү чече албай жатсаң, бирөөнүн көйгөйүн чеч деген динибиз. Барып, мен кимдикин чече алам? Үйдө деп ыйлап отура бербестен, келчи моуну барып соротоюн. Моуга бир жардамымды тиейин деп, ушул жолдорду ислам Кудайдын салган жолуна өзүңдү салсаң сакаят экенсиң. Бирок ошону билбей эле бирөөлөргө чуркайбыз. Анан жөн эле ким келип мага үйрөтөт экен? Мисалы көп жаш кыздар ажырашып берсем болобу? Күйөөм эмне болду? Күйөөм кеч келбей калды.
күйөөм бирөөнү алып алды, бирөө менен жазышып атат. Албетте бул аялга жакпайт, бул оор нерсе. Бирок жашоо бул эле эмес да, жашоону билбегендиктен, бул дүйнөгө эмнеге жаралганын билбегендиктен. Анан ал кыз эртеси туруп психологуңа барып атат. Ал айтып атат, сен сабыр кылышың керек эмес. Өзүнө жараша жооп бер. Тур, сен дагы эртең жасанып, кийинип, салонго барып, боyon дагы, сен да кызгандыр. Сен да бирөөгө сүйлө. Деп деле атышпайбы? Ошол бардыгы адам өзүн бул наоборот төмөн түшүрүп атат да антип. Жок, мен ал күйөө кетсе да, келсе дагы, сен барсың. Алла урмат, сыйлуу кылып, периштелер сажда кылган, сен барсың да. Ошол нерсени түшүнбөй жатабыз. Ошол биз сыноо келгенде ичтен күчтөнүп, Кудайга кайрылып, рухубузга Кудай менен байланыштырган ордуна Кудайдан качып, кабыл алыштын ордуна бирөөлөргө чуркап атабыз. Анан экинчиден, бул батыштын психологдору эмне деп атат? Сен тынчтык табышың үчүн сенин каалоолоруң аткарылыш керек деп атат. Анан биз айдат, менин каалоолорум болуш керек экен. Мен мынандай духим болуш керек экен. Мен мондай көйнөктөрүм болуш керек экен. Мен бактылуу болуш үчүн кеч кийип жатканга өзүнчө бир шолктон болуш керек экен көйнөк. Бир курска барса айтып атпайбы? Сен мондай шолк көйнөктөрдү кийип жат. Жок, мындай жакшы мамиледе сен жөн эле көйнөк кийсең деле, таза болсоң, жарашыктуу. Ал нерсени алам деп аялдын канча акчасы кетип атат. Сен ошону албасаң, сен эч ким эмессиң дегенге эле алып барып коет да. Сен күйөөң сени сүйбөйт ошондой кийбесең. Дегендей маселелер чыгып атат. Ошондуктан булар сенин каалоолоруң аткарылса, дүйнөң, ички дүйнөң тынчтык табат деп атат. Жок, аткарылса деле таппайсың. Жана бул дүйнөгө кыздар бейиш деп келген эмеспиз. Ал бейиште сенин каалоолоруң аткарылат. Бул дүйнөгө сыналуу үчүн, такшалуу үчүн сыноолор бардыгы тормуз. Сенин нафсың каалап чектен чыгып кетем деп атканда, Аллах сыноо берет. Сени токтотуш үчүн, сени эскертиш үчүн. Сен өзүңдүн, биз качан Кудайдын мойнубузга алып тааныйбыз, өзүбүздүн алсыз экенибизди билгенде. Өзүңдү тааныш керек биринчи. Өзүңдүн алсыз. Мисалы, мен укмушмун дейбиз да. Биз нафстын бир жаман жери, кылган нерсени өзүм кылдым го өтүп алабыз. Мисалы, мен кантип келдиңиз десең, өзүм келип алдым. Мынантип сонун болуп өзүм келдим дейм. Бирок чындыгында мен үйдөн келем деп ниет кылдым. Машинаны туура айдаттырган ким? Аллах. Башка машина сүзүп албаган абалды түзүп берген ким? Аллах. Бүгүн мени ооруп калбай, температура алып калсам келе алмак эмесмин да. Мен келем десем дагы. Ооруп калбай, бутум кайрылып кетпей, ушул жерге жеткирген Аллах Таалам. А нафс жок, мен өзүм келип алдым. Укмуш болуп, бүгүн эрте туруп, монтип, мен ушундай тыкканмын да. Мен ушундай жакшымын да дегиси келет экен да. Жок, альхамдулиллах. Кудай каалап жетип алдым. Сен нафс каалаганын кыла бергенде нафс мен баарын кылам дейт, бирок кыла албай калат. Кээде сонун балам улгайганда сен укпай калат. Турабы? Канча апалар баламды кантип тарбиялайм? Сонун балам бар эле, башкара албай калдым. Такыр укпай атат, сонун кызым укпай атат, кайша айтышып атат дегендер колунан келбей калганда, баласы такыр чектен чыгып кеткенде, анан мен колумдан келбейт экен. Психологко барды, башкага барды, анан Кудайга келеби? Кудай алсыз экенмин, күчүм жетпейт экен. Сыноо эмнеге келет? Сен өзүңдү тааныбай койгонуңда келет көбүнчө. Сени өзүңдү таанып, нафсыңды мондай жерге түшүрүш үчүн келет көбүнчө. Күйөөң аял алып алдыбы, мисалы да. Үйлөндүбү? Ооба кыйын. Ал болбош керек эле, мисалы да. Бирок болгондон кийин ар бир сыноону кабыл алып, ошол сезимдерди өткөрүш керек. Ыйлап, мисалы ыйлайсың да, сезимдерди өткөрөсүң. Бирок Кудай наразы болгон сөз сүйлөбөш керек. Анан кийин сөзсүз мен Набульси деген шейхтин тафсиринде көп окуйм. Сыноо келгенде эмне үчүн келди деп өзү суроо бер. Кудай менен сүйлөш. Биздин эң чоң утугубуз Алла менен сүйлөшө алабыз да. Кудайдын астына кире алабыз биз.
Аллах бизге ушунчалык мүмкүнчүлүктү берген да. Кудай менен эмнени түшүнүшүм керек Кудайым бул сыноодон. Кайсы нафсымды сындырышым керек? Кайсы пейилимди жоготушум керек? Деп дагы суроо бериш керек. Жок, мен ай элем, күн элем анан кетип калдым эси. Кайсы жерде менден да ката кетти. Дегенде биз кайрадан көтөрүлө алабыз кыздар. Анан чыга калып эле алып, аныга барып, буга барып, өзүнө жараша кылам, өч алам, өтөм, көрсөтөм деген бул адамды сындырып кое турган нерсе да. Ошондуктан бул дүйнөгө калып аткарганы келбедик, ошону түшүнүш керек. Карта желанияны коюп алып, эми монтө өрсең келет экен, монтө өрсең жетет экенсиң дегенде жетпейсиң деле. Ал бирөкөө жетиши мүмкүн. Анан ал курстарга миллиондоп жазылып алып туруп жетпейсиң да. Аллах жеткирбей деле кое берет сени. Биз каалайбыз. Аллах кааласа берет, кааласа бербейт. Аллах каалабаса сен жарата албайсың. Бала да төрөй албайсың, эчтеке кыла албайсың. Ошондуктан биз өзүбүздү жакшы тааныш керек кыздар. Мен алсыз болуп калып атпайбызбы? Ошондо ал алсыз пендесени чечип бере албайт да. Кудайга кайрылыш керек. Бул дүйнөгө Кудайга кулчулук кылууга келдик. Нафсым дагы, жүрөгүм дагы бүт баары менен деш керек. Үчүнчүдөн ал психологдордун көбү Алланы тааныбайт. Алла менен байланышпайт. Алар көбү батыштан, капырдан, такыр, динсиздерден алган нерсени сага таңуулаганда, булар сен рухуң менен эсептешпейт. Сен нафс деген, рух деген нерсени тааныбайт да капырлар. Анан сенин дене муктаждыктарыңды көп айтат. Нуну алсаң жүрөгүң тынчтанат. Давай ошол алтынды ал, каалаган жериңе путешествие кыл, жүрөгүң тынчтанат дейт. Бирок алар Кудайды тааныбагандар. Бул дүйнөдө кабыл ал. Бирок сен Кудайдын сүйгөн пендесисиң. Сен укмушсуң. Сен үйүң жок болсо деле, күйөөң жок болсо деле, сенин максатың бар, Кудайга кулчулук кылууң бар, моунча неаматтар бар. Дебейт да алар. Жок, таштап кеттиби? Мондай кыл сен дагы бирөөсүн табышың керек дегендей берет, анан аягы жок болуп калат буларда. Анан бүгүнкү күндө норма эмес дегенди ким киргизип атат? Капырлар. Могу туура, могу туура эмес. Монтип кийинген туура, монтип кийинген туура эмес. А биз Аллах нени норма, нени норма эмес деп атат. Ошого көңүл бурушубуз керек мусулмандар. Хиджабты кийинип алып боенгонубуз нормабы? Норма эмес. Бирок норма деп көрсөтүп койду го бүгүнкү күндө коом. Кайсы жолукчанды караба? Оозун иширген көбүнчө да. Тойдо бийлегенди норма деп көрүп калбадыкпы жолук кийип алып? Бул норма эмес, бул норма деп сырттан батыш киргизген нерсени биз мусулманбыз деп ойлоп атабыз да. Бирок бул коркунучтуу. Өтө чоң күнөө эмес го, мен кимге зыяным тийип жатат, бирөөнү өлтүрүп коюптурмунбу боенуп, тойдо бийлеп мен эмне бирөөнү ушактаптырмынбы дейбиз, бирок ал жыйналып чоң эле күнөөгө алып келет сени. Аял заты жолукту эмнеге кийет? Күйөөсү үчүн. Мындай намахрамдардан өзүн тыйып, эмнеге жасанат? Күйөөсү үчүн жасанат. Күйөөсүнүкү, биринчиден Алланын мүлкүмүн деш керек. Мен турушум Алланыкы, жана мага берилген жакшылыктардын баары Кудайдан, жамандык өзүмдүн шашкалактыгымдан. Бирок ошону дагы сен тандайсың, Кудай жаратып берет жамандыкты дагы. Сага рухсат берсе кыласың да. Ошон үчүн бул нафс Кудайдын астында бул туурабы? Азыр күйөөмө ушинтип сүйлөгөнүм туурабы? Кайненемди жамандаганым туурабы? Келиниме зулумдук кылганым Кудайдын астында нормабы? Же эл кылып атат деп эле кылып атабы? Нафстын ушундай сыпаты бар, эл менен бирге болгусу келет. 4 адамды киргизип, мындай сүйлөшүп коюптур да алдын ала. Моуну ак дейсиңер дептир да, көктү көрсөтүп. Анан 4-өө кирип, ак дей бериптир көктү көрүп. Анан 5-чи берки сүйлөшүлбөгөн студентти киргизип, бул эмне десе туруп, ак дейт экен да, көктү. Себеби алар айтып атат деп мындай бөлүнүп калуудан коркот да нафс.
нафс өзү отуруп ойлонуш керек. Мен бирөө эле кылса кылып атамбы? Же бул чындап Алла анасында кааланган нерсеби деп. Андан кийин немелер батыштын психологиясы бизге эмнени үйрөтөт? Контроль. Бардык нерсени контролдоо. Жашооңду контролдошуң керек, моундай кылып, саар мынчадан мынчага чейин моуну жеп, монтип, денеңди контролдошуң керек, өмүрүңдү жок, биз бул дүйнөнү биз жараткан жокпуз. Жашоону биз жаратып, өзүбүзгө жашоо алып алган жокпуз. Муну жараткан Аллах контролдойт. Ошон үчүн келгенден кийин бардыгы сыноо Кудай Тааладан. Ушул нерседе мага жакшылык бар. Мени түшүнүшүм керек, каяка өсүшүм керек. Бардык Аллахтан, бардык нерсе Кудайдан, Кудайдын бергенинде жамандык жок деп кабыл алсаң, ошол сыноо дагы сага миңдеген жолдорду ачат да. Ошону түшүнбөй жатабыз, анан башкаларга барып жатабыз да. Анан нафстын жана тузактары жөнүндө дагы. Нафстын тузактары дегенде, мисалы, бул аябай көбүнчө нафсы жаман адамдар болот да, туруп эле кыйкырып салат, урушуп кетет. Алардык оңой дейт да. Ачык көрүнүп турат нафсынын кемчилиги, аны оңдосо болот дейт. Бирок сыртынан аябай такыба болуп туруп, ою жаманга кеткен нафстар алдап коет дейт да. Мисалы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда бир кишини аябай макташыптыр да. Сахабалар аябай мактап, анан бир кезде ошол киши киргенден кийин мына ушул киши да биз айткан дептир. Дегенде Пайгамбарыбыз карап туруп, жүзүнөн шайтандын тактары көрүнөт дептир да. Анан өзүнү чакырып сураптыр. Кандайсың, жакшыбы деп, анан бир суроо берсем болобу дейт, десе. Сенин ич жүрөгүң нафс сага мынтип айттыбы деген экен да. Сен өзүңдүн комуңдагы эң жакшы кишисиң деп нафсың айткан беле дегенде, ооба айткан дептир да. Мына ошол жүзүңдө иблистин тагы болуп турат деген экен да. Мындай дейбиз, бирок ичиңде мен мисалы Гузаданан жакшымын да деп турсам, бул нафсыма алданганым. Жок, Гузада дагы Кудайдын пендеси, мен дагы Кудайдын пендем. Мага бир аз сүйлөгөндү Кудай берип койгон болсо, ал өзүмдөн эмес, Кудай бергени үчүн алып кое алат. Заматта бир кан тамыр уюп калса, сүйлөй албай калышың мүмкүн. Өзүңдү тааныбай калышың мүмкүн. Ошондуктан жок, мен артык эмесмин, артыкмын деген ой келип кетсечи, өтө көп астагфируллах дешибиз керек. Кудайга тобо кылып, биз муну көбүнчө каякта колдонуп атабыз? Күйөөбүзгө колдонуп атабыз. Жок, мен андан артыкмын. Көбүрөөк акча тапкан аялдар сыртында айтпаганы мен ичинде мен сенден көп акча табам. Демек мен жакшы, сен жамансың деген немени чыгарат. Күйөөсүнө, сезимди. Аллах Таала эч жерде көп акча тапкан жакшы, аз акча тапкан жаман дебеди да. Ал колунан келген адал эмгегин кылып сени багып атат. Ошол жерде мен ашыкча нерсе талап кылып атпадымбы күйөөмдөн? Бул Кудайдын астында нормабы же норма эмеспи? Мейли, мен көп таап атыптырмын. Балдарым үчүн кылам, үй бүлөм үчүн кылам, эмне үчүн күйөөмдү кемсинтип атам? Эмне үчүн аны мендей болуп табасың деп мажбурлап атам? Ал башка адам, анын мүмкүн рызкысы башка. Рызкыны берүүчү Кудай деп ойлонуш керек. Анан жанагы Бану Исраил коомуда риваяттарда аябай таква киши болуптур да. Анан аябай бузуку киши болуптур. Бир күн баягы бузуку, мен бузукумун деп кетип жатса, жанагы аябай таква илимдүү киши шляпа кийип алып көлөкөдө отуруптур да. Анан ушунун жанына бир аз отурайынчы, бир жакшылыгы жугуп калабы деп ошол жаман адам отурганда, жанагы жакшы киши ичинде ойлойт экен. Ушул жаман менен отурамбы? Мен буга татыктуу эмесмин. Муну мени мен отурганга татыктуу эмес деп акырын туруп кетиптир. Ошондо Кудай Таалам билдириптир да, экөөнүн тең, пайгамбарга экөөнүн тең
экөө тең амалын нөлдөн баштасын дептир. Мен могу бузукунун бүт күнөөсүн кечирдим. Ушул бир өзүм мен бузукумун деп кабыл алып, ушуга жанашсам оңолуп каламбы деп отурган үчүн күнөөлөрүн нолго түшүп калды дептир. Кайра жаңыдан жашоо баштасын. А бул таквамын деген кишинин бүт жакшылыктарын нөлгө түшүрүп салдым. Кетирип салдым. Өзүм бул пенденин мен кыйын болгон үчүн артыкмын деди жок. Кудай берген мага. Мен өзүм эч ким эмесмин деш керек болчу да. Жок антпеди. Ошондуктан амалы нөлгө түшүп экөө тең жаңыдан баштасын. Бирдей болуп калды да. Бул өтө коркунучтуу. Кыямат күнү мен жакшымын, мен көп тапкам, мен кыйынмын, мен жакшы кийиммин деп жүрүп, эртең кыямат күнү ноль болуп калуудан Кудай сактасын да. Ошондуктан ар бир амалда жупунулуктуу. Биз эми исламда жакшы кийиниш керек да, финансы рухсат берип аткандан кийин дейбиз, бирок бул деле нафстын алдоосу. Дейм да, жакшы кийин, таза кийин, бирок сен ошол жакшы кийим деп элден түзүгүрөөк болдум деп оюң кетсе, ал кийимдин күнөө болуп калат. Мейли акчаң ошол кымбат, салкын, сапаты жакшы кийимге жетип атат. Сапаты жакшы деп кийсең бир жөн, бирок сен аны кийгенде марка, брендине карап туруп, бирөөдөн артыкмын деген ой келип кетип атпайбы? Анда ошол замат ал кийимден кутулуп, мындай эле кийим кийиш керек. Болбосо биз бардыгыбыз банкрот болобуз. Машина, эми бул азыр бүгүнкү күндө зарыл нерсе да деп туруп, джип минип алсаң. Ооба, зарылчылык, муктаждык, бирок джипте сен бирөөнөн өйдөрөкмүн. Мен көрөк тапкам, мен жакшы иштегем да десең эле, ал күнөө болуп калат да. Ошол. Аллах разы болсун, устаза. Биз үчүн эң баалуу жана ошондой эле ар бир инсан үчүн акыреттин ойлоно турган сөздөр айтылды. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин көрөрман угармандарга өзүңүздүн дагы бир жылуу сөзүңүздү арнап өтсөңүз, буюрса эфирибизди дагы жыйынтыктайбыз. Аллах Таала разы болсун. Ушул командаңар менен кылып жаткан ишиңерден саңа да Аллах разы болсун. Ушул ысыкта балаңды таштап келип, дин жөнүндө бизди сүйлөтүп, себепчи болуп чакырганыңарга Кудай Таалам бул ишти түбөлүктүү иштерден кылсын, акыретке жетип барган иштерден кылсын, жана ар бир мусулман пенде бүгүн ойлоно турган күн, мен эмнени каалап жатам? Бул жөн эле нафсымдын каалоосу, Кудайдын каалоосуна түшөбү жокпу деген ой менен отурушубуз керек. Болбосо биз кыямат күнү ылдыйга түшүп кетүү коркунучу бар. Саламу алейкум рахматуллахи баракатух. Рахмат устаза, амин. Аллахым разы болсун сизден дагы дайыма ушу эл журтубузга керектүү пайдалуу сөздөрүңүздөрдү жеткирип жүрөрүңүздөр демекчибиз. Эң башкысы Алла Таалам бул дүйнөнүн жана акыреттин жакшылыгын берген болсун. Ар бир чыккан эфир бул Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Ошондой эле эгерде устазыбыздан кайсы бир инсан бир себебинен, бир сөзүнөн таасирленип оңолгон болсо, бул биздин жетишкендигибиз. Андыктан кадырлуу көрөрмандар, буюрса келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.